энергетика министрлигинин жүргүзүп жаткан реформаларынын негизинде 2024-жылы Жалал Абад электр тармактар ишканасына караштуу 110-35-6-10 чыңалуудагы Жалал Абад көмөк чордонундагы электр жабдууларын алмаштыруу иштери капиталдык курулуштун планынын негизинде жүргүзүлдү. 110 киловольт жагынан эскилиги жеткен МКП 110 тибиндеги май өчүргүчтөрүнү элек аздык 110 өчүргүчтөрүнө жана агын трансформатор токтору алмаштырылды. 35 жагында дагы 2 дана май өчүргүчү, 4 дана агын трансформатор токтору, 10 киловольт жагында курум 10 киловольт алмашылды. Негизинен көмөк чордонунун максаты элди электр энергия менен камсыз кылуу. Жалал Абад көмөк чордону негизинен Жалал Абад шаарыны элдерини электр энергия менен камсыз кылат. Керектөөчүлөрдүн санынын өскөнүнө байланыштуу Жалал Абад электр тармактар ишканасынын 2025-жылкы капиталдык курулуш планынын негизинде Жалал Абад шаарына 110-35-10 чыңалуудагы дача көмөк чордонун куруу иштери башталды. Азыркы учурда мэрия тарабынан бөлүнүп, жерлери тегизделип, бул жакына жабдууларды орнотуу иштери, аба чубалгаларын тартуу иштери жүрөт. Дача көмөк чордонунун максаты Жалал Абад шаарынын элини электр энергия менен жана өндүрүшүн камсыз кылуу.